Туугандар, ассаламу алейкум. Бүгүн буюрса 7 февраль, күнгө вторник болуп калды, туугандар. Мерстен өткөндө силерге айтып атпадым эле, астыңкы эки баллон шишка болуп, яма кармап, баллонун алмаштырышым керек депчи. Астына 2 баллон алдым. Шиномонтажга барсам, еще дискаларда иш жагынан сынып кетип турган, кыйшайып кетти. Барып аларды түздөттүм. Короче, общий 16 000 акча кетти. 2 баллон алып, еще бушный алдым. А так моолардын баллондору уштук эле 20 000, 25 000 ошондой экен. Короче, комплекти где-то 100 000ге чейин барат экен. Жакшы шиналар, ушу мерстерге стоящийчи. Все равно машиненин баллондорун алмаштырып, дискасын түзөткөндөн кийин дагы жанагы вибрация кетпей атат. 60, 70, 100дө барып тормоз тепсең, оң жак баллон дыр деп рульга короче вибрация берип атат. Жакшычы. Анан кийин неге андай болуп атат деп шиномонтаждагыдан сурасам, бул перегрев неме дейт, тормозной диск дейт. Тормозной дискте ошентип жана катуу айдап сууга түшкөндө ошентип кичине кайып калат. Аны расточкалатыш керек дейт. Авитада эң арзан эле мондай перфорированный тормозной дисктер, АМКнын дисктери 8 000ден тегерек экен. Алар дагы оригинал эмес, билбейм. А так жакшылары 35 000 турат экен бир тормозной диск эле. Анан жаңы алыштын билбейм, жаңы болчу, тормозной диски дагы жаңы эле, колодкалар да жаңы эле, бунуку эч канча жүргөн эмес эле. Анан короче эртең эми буну ошо расточкага алып барып туруп, жанагы станокко салып туруп, тормозной дисктерди бүт жанагындай шлифовать этип, ровный кылып берет экен. Ошол жерге алып барып кылдырып келиш керек экен. Бир дискте 3000ге чейин расточка алат экен. Шлифовать этип тегиздеп, снимать этиш менен где-то 5-6 000 бир жагы эле, эки жагы где-то ошондо 12 000. Эки жагын тең кылдырсам болот атам. Жакшы понятный болбойт атат, кайсы жагынан көп вибрация өратканчы. Ошондой туугандар. Кече күнү эле майын алмаштырган почти 20 000 кеткен. Кече күнү баллону менен дисктерин түздөттүм, 16 000 кетти. Эртең дагы бул тормозной дисктерин каратап турган болсом дагы 12 000 акча кетет экен. Так, ошондой туугандар. Мерс багыш ачыгын айтсам оңой болбой атат. Мага көп эле жазып атышат, Нургазы чалсак жооп бербейсиң, андайсың, мындайсың, сен подписчик чогултуп алсаң эле болду деп коркутуп үркүтүп жазгандар да ошончо болуп атат. Жок туугандар, андай эмес. Мен деле как обычный силер катары эле адаммын туугандар. Менде өзүнүн тиричилигим бар, бала чакам бар. Мындай эле эсептеп берсем, машинеге 160 000 берем. 40 000 квартплат берем. 3 балам менен бердемин, аялым менен. Мен где-то мындай эле круглый эле эсептегенде туугандар, айына 250 000 расходум бар да. 250 000 таза расходум бар. Мен силерге өткөн айда чистый иштегеним көргөзөйүн. Таксиде канчага иштеп атам. Нургазы, анан кийин сен реклама тартып, антип деле неме кылсаң болот да деп неме болуп калбагыла туугандар. Рекламаны дагы тарткандан кийин ал видеону монтаждаш керек. Бир күн убакыт кетет бир видеогочу, мисалы үчүн. Бир күн мурда тартып келдим, эртеси күн отуруп алып, кечке отуруп ошол видеону монтаждап чыгаргыча туугандар бир күн убакыт кетет. Анан кийин реклама мынчамин десем, анан капа болушат. Анан Нургазы, сен антпейсиң да, анан минтпейсиң, караштырбайсың депчи. Аны неме болуп жүргөндө адамдар түшүнбөйт туугандар. Wi-Fi чыксын, бир айда канча иштегенин көрүңүз. Ошондой туугандар. Капа болуш жок. 250 000 акча табыш дагы айына оңой иш эмес. Таксиде как положено эле, кандай иштеп атса, эл кандай иштеп атса, ошондой эле иштеп атам туугандар. Ночтейм, деңгээле уктайм. Чалгандарга вообще жооп бербей, кээде самолетто коюп уктап калып атам, диспетчер номерин таштап коюп элечи. Ошо парктан чалып калгандарга деле туугандар капа болбойсуңар, диспетчер номерин таштап коем, болосуңар. Визиткага жазып кое берсеңер, сөзсүз менен диспетчерге жөнөтөм, паркка уланыш керек болуп калса. Уланып да иштей бересиңер туугандар. Так. Мынакей январь айы туугандар, 196 000. Бул тазасы, бирок бунун ичинде еще бензини да бар. Январь айында где-то бир 20 күндүн арак-берак иштедим, калган күндөрү выходной болуп атты, өзүм иштерим менен жүрүп аттым. Где-то 20 күндүн ичинде 179 заказ, 196 000 акча болуп тур туугандар. Бул все равно мен үчүн аз туугандар. Буну 160 000 машинеге берсем, 40 000 квартплат берсем,
Как нормальный 3 балам менен беден нормальный тамак аш жеш керек, нормальный жашаш керек. Ушундай туугандар. 250 миң, 300 миң айына акча таппасам, действительно мага деле бул жерде тирикчилик кылыш кыйын, ачыгын айтсамчы. Ошон үчүн баардыгыңыздар мындай түшүнүү менен кабыл аласыңар деген ойдомун. Буюрса бүт баары жакшы болот туугандар. Бүгүн ошо роликте бир Новогреевада бир Гүлжигит деген баланын боору ооруп туугандар. Төшөктө жаткан экен эле. Ошол баладан чисто бүгүн кабар алып, ошол баланын алакпалып сурап, ушу балдарына бере турган нерселерди берип, тыйын-пыйын ошо бизнестеги иштеген балдар менен чогулткан тыйын-пыйыныбыз бар эле, ошону берип, барып кабар алып, ошол баланы көрүп келейинчи. Мага канча жазып чалып атты Нургазы. Ушул баланы бир көрсөтүп тартып кетчи депчи. Ошондой кылайын. Аз барып ошол баланы көрсөтүп, эмне болуп атат, жашоосу кандай болуп атат, таксиде иштеп жүрүп эле ошентип неме болуп калган экен. Анан туугандар, ар күндө бир ушундай кайрымдуулук видео кылып турайын. Мага WhatsApp'тан жазып, мага жазгандар действительно көп болуп атат туугандар. Мен туура түшүнгүлөчү ачык эле. Мен баарына үлгүрүп мен жетишпейм. Мен деле эл катары эле 2 бутум 2 колум эле бар да, мен каягына жетишейин. Өзүм еще паркты карайм, такси кылам, видео тартам, монтаждайм, ошонун баарын успеть этип, андай мындай кылыш действительно кыйын мага делечи. Ошон үчүн кичине түшүнүү менен кабыл алгыла. Бүгүн ошол баланы барып азыр көрсөтүп келейин кандай акыбалда экенинчи. Андан кийин каждый 10 күндө, мисалы бүгүн 7си болду, кийинки 17синде дагы бир видео чыгаралы. Ушундай ооруган, бөйрөгү, боору, органдары менен ооруп, ушундай оор акыбалдагыларды ушинтип барып видео тартып, элге көрсөтүп, элден кичине болсо дагы, какой-то бир жардам болсо дагы, ошондайларга кичине садака кылып, жакшы немелерди кылып турсак, кан жолдо жүрөбүз туугандар. Ошол садака буйруса бизди балелерден, өлүмдөн, ар кандай келген кырсыктардан сактайт деген жакшы ниетте ошол нерселерди кылсамбы деп жүрөм. Буйруса ар күндө ошондой видеолорду чыгарабыз. Мага ошентип жазылам дегендер менин WhatsApp'ым бүт бар эле билет. Ошого жазып, неме кылып койгула, өчүткө жазып бардыгын ар күндө чыгарып, видео монтаждап, сону кылып киргизип турабыз туугандар. Ошондой. Азыр кеттим Новогреевага. Барып ошол баладан кабар алып келейин туугандар. Силерге да көрсөтөйүнчү, акыбалы кандай болду экен. Кеттик энди. Ким келбейт тирүүлүктүн базарына, ким көнбөйт көрө акаттын азабына, кулпунтуп гүл өмүрдүн багын ачып, курбулар аман эсен жашагыла. Тарыхтын барагындай ача берер, дайыма ыйыксыңар бата берер, билигин асыл жандын балбылдатып, биз үчүн бар болгула дейлер. Бар болсо балдан өткөн ширин сиңер, багыбыз байлыгыбыз бир өзүңөр, ар качан балдар эсен болсун дейбиз, анткени үмүтүбүз силер сиңер. Тагдырдын табышмактуу тар жолунда таалайын издеп тапкан жан болгула, байсалдуу сапар буйруп улуу көчкө, баарыңар эсен аман бар болгула. Так, туугандар, колума келишинче продукт алдым. Колума батышынча алдым, жетишинче алдым. Буюрса могу жакын ортодо жашаган жердештерибиз дагы ушу жерден продукт кылып анча кабар алып турсаңар, өтө жакшы соо иш болот туугандар. Азыр үйүнө келип калдым, көтөрүнүп. Буюрса азыр үйүнө киребиз.
Так, мынакей туғандар. Келгенде Алексеева Дикова 16 алға келгенде туғандар. Подъезі 4-ші подъез екен. Номерлерін, WhatsApp номерлерін, Сбербанктарын бүт қалтырам. Жардам берушілер болса, ушул жақын метрода келіп, жардамыңыздарды беріп кете бересіздер. Қолыма келішінше батышынша алып, азыр келіп қалдым. Бұйырса аз шығат екен. Туғандар, ассаламу алейкум. Daha bir жолы мынакей Гүлжігіт досуымыздың астына келдім, сөйлештім. Туғандар, шул ақырғы күндері қан құсып, қиналып, омырап түшіп жатып қалған екен. Азыр келіп қағаздарын көріп, баш етегі 3,5 миллиондай ақша керек екен. Туғандар, уже Сереспечендердің ақырғы стадияларына келіп, уже борду алмаштырышқа тура келіп қалып тұр. Туғандар, азыр келіп сөйлешіп отырдым. Азырча ахвалы жақсы екен. Туғандар, бүт ошол реквизиттерин, карта номерлерин, Сбербанктарын бүт көргөзүп коем экранга. Ошол номерлерге байланышып чалсаңыздар да болот, өзүнүн ахвалын сурап. Жакын метродогулар келип ушу жерде адрестерин жазып коем, келип жардам берсеңиздер болот. Акчалайбы, продукта мененби, колуңуздардан кандай жардам келсе, ошол жардамыңыздарды берсеңиздер болот. Туғандар, бүт анализдерин, чыккан кагаздарын кармап отурат. Туғандар, ошо айтып кеткенде эле 3,5 миллиондой акча кетет экен. Еще донорго дагы акча төлөш керек экен деп атат. Туғандар, ошон үчүн колдон келишинче видеолорду таратып, колуңуздардан келишинче жардам берсеңиздер. Туғандар, буюрса жакшылык кылганды гана жакшылык күтөт дейт. Ушул досубузду аман сактап калады. Туғандар, колдон келишинче жардамыңызды берип, буюрса ошол 3,5 миллион акча чогулуп калса, ушул досубузду сактап калсак, ошондон өткөн байлык жок. Туғандар, тем более жаш экен, балдары бар экен, 2-3 баласы бар экен. Туғандар, ушундай. Туғандар, өзүңүздөр көргөндөй жанымда отурат. Мынакей бүт кагаздарды кармап отурат. Ушул досубузду аман сактап калалы. Кайдыгер карабаңыздар. Туғандар, бүт ошол реквизиттерди бүт баарын көрсөтүп коем. Жардам бериңиздер. Өзүн сүйлөтөйүн десем, сүйлөгөдөй деле акыбалы жок экен. Туғандар, ачыгын айтсам, ошого өзүм айта турганын айтып деп, калуу тилектериңиздер болсо, ошо комментарийсине жазып, чалып сурап, ушинтип ал акыбалын сурап туруңуздар. Туғандар, ушундай. Ушуну туғандар, могул кагаздары. Биякта чырактай болуп балдары да жатат. Ушуларга, ушу досубузга кайдыгер карабай жардам бериңиздер. Туғандар, ийгилик баарыңыздарга. Эч ким эч качан оорубасын. Ушундай. Туғандар, Гүлжигит досубуздан да кабар алып чыктым. Кайдыгер карабайсыздар деген ойдомун. Туғандар, ошол жана айтып кеткендей эле ар 10-15 күндө буйрса ушундай кайрымдуулук видео кылып турайын. Мага WhatsApp'тан жазып, өчүт кылып, мен тетрадка жазып турайын, мончанчы числода много барам, мончанчы числода много барам деп буйрса. Туғандар, ушундай кайрымдуулук видеолорду кылып, ошого окшогон жаш өзүбүздүн кыргыз жигиттерди, жаш муундарды деги эле ушундай оорулардан сактап, колубуздан келишинче жардамды кылып турсак, буйрса сооп да болот. Тем более такситтер күнүнө канча каяктарга барбайбыз. Ошого окшогон бизде ошого окшогон берген садакаларыбыз балекеттерден, кырсыктардан, өлүмдөн сактайт деген жакшы үмүттө болуп, ой тилекте болобуз. Туғандар, ушундай. Баарыңыздарга ийгилик. Туғандар, эч ким эч качан оорубасын. Жалаң гана жакшылыкта көрүшөлү. Туғандар, ийгилик баарыңыздарга.